Карагүзөр өрөөнүндөгү Каражылга участкасынын жашоочусу Карлыгач Абдулаеванын саламаттыгы кыйла начарласа да, тиешелүү медициналык жардам ала албаганына кыжаалат. Мындагы эскилигинен мына кулай турган ФАПтан караманча пайда жок. Анықтан ал дарыланыш үчүн дээрлик 200 чакырым алыстагы Нарын шаарына барууга аргасыз. Антейин десе үй жайы, чарбачылыгы таптакыр кароосуз калчуудан. Кичинекей балдарыбыз бар, кош бойлуу келиндер бар, карыган аталар, апалар бар. Алардын баары алыс бара албайт. Күндүн суугу бул, мисалы мына өзүм деле азыр капелин салмакмын. Ала албай отурам да, барып кеш керек болчу 5 күнгө капелинсага. Бара албай отурам, лахолдун алыстыгынан. Ушул каарманыбыз үй бүлөсүнөн байырлаган Каражылга участкасында 100ге жакын түтүн эл бар. Бала бакаларын кош эсептегенде калктын саны 500дөн ашыгыраак. Демек алар үчүн деле айыл аймактардагы эле шарттардын түзүлүшү кажет. Тилекке каршы дал ушул жагдай жашырылып, облус, район бийлиги жогору жакталарына бизде баары жайында түрүн көрсөткөндөн түк уялышпаган өңдүү. Бир топ машакаттуу маселелер бар экен да. Ушул туурасында жогору жактагылар, район бийлиги, облус бийлиги биле кабардарбыз эмне жоопту деп атат. Ошо мындан 2 жыл мурдан бери кабардар болуп жүрүшөт, анан ошо чөтө жакшы көңүл бурулбай атат. ФАП биринчи очередь керек экен. Карыган аталар, апаларыбыз бар. Кош бойлуу келиндер бар экен. Жаш балдарыбыз бар экен. Алар ооруп калса, алыска жеткириш үчүн кыйыныраак маселе болуп калат экен да. Чындап эле өткөн кылымдын 50 жылдарында курган имаратка жайгашкан ФАПтын аты эле болбосо, заты деги эле байкалбайт. Анда ар кайсы жерде чачылып жаткан акыр-чикилерге караганда бир нече мезгилден бери бирөөсү да баш бакпагандыгы дароо сезилет. Мына ушундай кейиштүү балдагы медициналык жайы бар Каражылга участкасы тутумуна киргизилген Нарын районундагы Миңбулак айыл аймагынын атка минерлеринин айтымдарында бул жагымсыздыкты жайгарууга аракеттер жасалууда. Чечип берели дедик, бир жеңил конструкция менен бир 2,5 миллион, 3 миллионго чейин салып берели деп чогуу жерден чечип, айыл башчысына тапшырма берилди, смета проектин чийдирип, жазга эрте жаз даярдап берилсин деп. Курулуш Кудай буйрса, ушул 24-жылдын күзгө чейин бүтүрүп бергенге аракет кылабыз. Ошондой эле алыска өрөөндөгү абалдын оң жагына оошуна Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборуналарда даяр. Бирок биздеги мыйзам актыларына ылайык Каражылга участкасы эң абалы айыл статусун алуусу зарыл. Ал ФАП эч кимдин балансында жок. Эч кимдин балансында жок болгону бул айыл өкмөттүн да биздин да балансында жок болгондуктан ал жерге эч ким акча бөлө албайт анын ремонт иштерине. Сметасы даярдап быйыл жана легкий конструкция менен курулмай болду. Бул эл негизи Лахол үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна караш керек болчу. Бирок ал жерден бир аз алыс болгондугуна байланыштуу ал жерге ошо ФАП уюштурулган экен. Жергиликтүүлөрдүн өтүнүчтөрүнөн же башка да себептери бар беле, кыскасы Карагүзөр өрөөнү өткөн жылы жүргүзүлгөн административдик аймактык реформада 200 чакырым алыстагы Нарын районунун Миңбулак айыл аймагынын тутумуна киргизилген. Ошол эле учурда өзүнүн 15 чакырым аралыктагы Кочкор районунун Аккыя айыл аймагынан өбөлөнгөндүгү такыр эле түшүнүксүз. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Карагүзөр өрөөнү.